Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздер менен Балыкчы шаарындагы Саякбек Каралаев атындагы номер 6 жалпы орто билим берүү мектебинин мугалими Силеева Райхан Мухамеджановна. Тарбиялык саатыбыздын темасы кыздын 40 чачы улуу. Сабактын максаты кыз баланын Кыргыздын тарыхындагы каада салтындагы орду тууралуу кеңири маалымат берүү. Кыздар жөнүндө макала каптарды жаттоо, сөз берметтерин жыйноо, адептүү сүйлөөгө үйрөтүү. Кыздарды урматтоого, катар баркын көтөрүүгө тарбиялоо. Азыр болсо жагымдуу маанай. Чогуу аял заты тууралуу ыр окуйбуз. Аялга гүлдүн берген сулуулугун, аралаш күндүн берген жылуулугун аттиң деп эч убакта өкүнбөйбүз, ар убак сыйлай билсек улуулугун. Аял зат жаз гүлүндөй сулуусуң, жарык берип күн нурундай жылуусуң, өчүрбөй коломтонун отун жаккан, бүлөнүн берекеси кутусуң. Азыр болсо балдар, Кыргыздын кыргыз коомундагы орду жөнүндө сүйлөшөлү. Кыргыздар кыздын 40 чачы улуу деп кыздарды сыйлап өзгөчө мамиле жасашкан. Үйгө көрк берген, гүлдөй тутуп аны назик асырап алышкан. Кыз өзүнүн үйүндө мейман деп саналгандыктан бир эле өзүнүн үй бүлөсүнө эмес, туугандарына, кошуналарына, бир көчөдө жашагандарга тегиз, түз, калыс, жылуу мамиле жасап, аларды сыйлап, ыйбаа кылып, улууларга адептүүлүгүн көрсөтүп, кичүүлөргө үлгү болуп өскөн. Кыргыз коомунда байыртадан ар дайым акыл, тапкычтык, калыстык, чечкиндүүлүк, эр жүрөктүүлүк, боорукердик, арулук жана башка ушундай жакшы сапаттар жогору бааланып келген. Мындай касиетке ээ болгон айымдар элдик чыгармаларда, дастандарда, санжыраларда даңазаланган. Мисалы, Кыз Сайкал, Каныкей, Ай Чүрөк, Акыл Кара Чач, Айганыш, Жаңы Мырза, Кенжеке, Борулча, Курманжан датка, Жаркын айым, Зыйнат датка жана башкалар. Бул аталган кыргыз айымдары кыргыз коомчулугундагы аял затынын таасирин ээлеген ордун айкын көрсөтөт. Кыргыз тарыхында айылына аалымдуу, калкына кадырлуу, журтуна жугумдуу касиеттерге ээ болгон кыргыз айымдарынын ысымдары этнонимге, топонимдерге айланган фактылар да кездешет. Кыргыз коомунда кыздарга болгон мамилени алардын ордун жатык тилдүү, учкул сөздүү кыргыз эли өз макала каптарында чагылдырган. Кыздарга тиешелүү кандай макала каптарды билесиңер? Жакшы кыз жакадагы кундуз. Кызды үйдө кыл жатпайт. Кыздын 40 чачы улуу. Кыз киши конок. Кыз кылыгы ийне учогу менен. Эжени көрүп сиңди өсөт. Кардың ачса карындаш изде. Алысты жакын кылган кыз ачууну таттуу кылган тыз. Жана башка ушундай макал лакаптар буга далил. Азыр болсо балдар, бышыктоо иретинде 3 топко бөлүнүп, силер көрүп аткан төмөндөгү суроолорго жооп издесек. Биринчи топ кыздарга кандай мамиле кылуу керек? Экинчи топ кыздар кандай сапаттарга ээ болуш керек? Үчүнчү топ кыздардын сырткы көрүнүшү, кийингени кандай болуш керек? Кызга 40 үйдөн тыюу деп кыргыздар кыздарды тарбиялашкан. Аял затынын үлгү болчу сын сыпатын кемчилигин жойсун деп сындап сыр ачып, сын сыпаттап мүнөздөмө беришкен. Кыргыз коомунда кыздарга берилген мына ушундай сыпаттоолордун айрымында төмөнкүлөр. Жакадагы кундуз деп айтышкан. Мындай кыздарды
Мисалы, жакшы тарбия көргөн кызда ташкан. Элдин ичинде кундуз жака кийим кандай көрк болсо, бул кыз дагы айланадагыларына жаркылдаган кабагы, ыйманы, тарбиясы менен көрк берип турган. Ак жоолук Делбир жаңы келген эпчил келинди аташкан. Мисалы, ал тыкан кийгизип, үй бүлөлөрүн сыйлап, кайын журтунун көңүлүн таап, даамдуу тамагын жасап, колу иштүү, кабагы жарык, көргөндүн көзүн күйгүзгөн элпек болгон. Сарамжал Береке келин келген үйгө береке кирип, ашыкча ысырапчылыкка жол берилбей, буюмду буюмдай, тайымды тайымдай колдонуп, ирети менен бир четтен тирдигин тикелеп, колунан баары келген иштүү, жез оймокту ууз. Бара-бара айылда жок оокаттын баары бул келиндин табылган. Баары баардай эл менен бөлүшө билген берешен, берекелүүлүгү үчүн эл оозуна алынган. Кыргыз коомунда кыз баланын тарбиясына өзгөчө көңүл бурулган. Ата-эне кыз балага келечектеги эне, бирөөнүн бүлөсү катары сый мамиле жасап, турмушка даярдаган. Кызга 40 жерден тыюу, кыз киши конок, кыздын 40 чачы уулу деген макал-лакаптар кыздарды тарбиялоонун өзөгүн түзгөн. Кыздын тарбиясы эненин колунда болгон. Ата эч качан кызына, келинине тике катуу айткан эмес. Бул кыргыз элинин акылмандыгынын, маданияттуулугунун көрсөткүчү. Тарыхыбызда эл башкарган, эл тагдырын чечкен акылман Асылзаада аялдардын чыгышына кыргыз коомундагы аял затына болгон өзгөчө мамиле, тарбиялоодо тутунган баалуулуктар чоң өбөлгө жараткан. Бул талашсыз факт. Анткени кыргыз кызынын тарбиясы, жүрүм-туруму, үй бүлө, ата-эненин эле эмес, жалпы уруунун көзөмөлүндө болгон. Сулуу, акылдуу, тарбиялуу кыз жалпы уруунун, элдин байлыгы катары каралган. Эми балдар, силерге үй тапшырма. Үйдөн кыз кыялы деген темада сүрөт тартып келесиңер. Мисалы, кыз кыялы дегенде кыздын жүрөгүндө кандай кыял болушу мүмкүн? Мисалы, балким саякаттап жер көргүсү келет, же болбосо үй бүлөбүй болуп балдардын баккысы келет мисалы, же болбосо илим билимдүү болуп окуусу келет. Ар бириңиздер өзүңүздөр ойлонуп, өзүңүздөрдүн кыялыңыздарды сүрөткө чагылдырып келесиздер. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.